урматтуу Алмаз Абдылдаевич, сиздер эми азыр 4 структураны алып атасыздар да, туурабы? Өткөрүү пункттан. Структураны алган жокпуз. Автомобиль транспортты координациясы. Негизи эми ошол өткөрүү пунктта границада турбайт да бул службалар, Турат, бирок бардык жүктөргө барбайт, өздөрүнө тиешелүү гана жүктөргө барат. Жок, сиз жана айтпадыңыз, алынат депчи. Биз өзүбүз таможня менен чек ара кызматы координация кылат деп. Туурабы? Булар ал жерде турабы, турбайбы? Ош кыскасын эле айтып коюңчу. Турат. 4 служба. Границада турат, Турат, бирок бардык жүктөргө барбайт алар. Өздөрүнө тиешелүү гана жүктөргө барат. Тиешелүү жүктөргө барат, Анан Минтрансга да ошондо весогабаритный контролдорду алынып калабы границадан. Ошол эле учурда сиздер дозвол, мазвол текшербейсиздер да, перебейсиздерби же текшересиздерби? Чек арадан биздин көзөмөл алынат. Ал жумуштарды жана айтып кеткендей, ушу бажы кызматы өткөрүлөт. Перевес болсо кандай болот? Перевес оор жүк ташуучулар өтсө, жолубузду талкаласа, контрабанда перевес менен келсе кандай болот ошондо? Бажы кызматынын чек арада өзлөрүнүн вестери бар. Азыр эмне үчүн дозвол менен камсыз кылбай жатасыздар? Оор жүк ташуучу биздин айдоочуларды. Бул эми дозвол деген жанагы атайын уруксаат кагазы болуп эсептелинет. Бул ар бир мамлекет өзүнүн ички жүк ташуучуларынын кызыкчылыгын колдоо үчүн киргизилген чектөө болуп эсептелинет. Дозвол маселесин эртерээк чечип берсеңиздер көбүрөөк алыпчы, себеби айдоочулар да кайрылып атат да. Европада калып кеттик, дозвол жок деп. Эми биз өзүбүздүн жарандарды, айдоочуларды колдошубуз керек да. Андан тышкары мына ветеринарга да мен суроом. Бодомалдар келсе, сиздер 20 күн сактайсыздарбы карантинде, 20 күн деп айтып атасыз да. Бизде канча тар издөөчү борбор бар? 21 күн бизде карантинный зона докобуз, ошо карантиндик эме аймак. Хорошо, угуп туруңуз эми 21 күн ошо бодомалды ким багат дейличи? Бизде ошо жерде карантинный зонанын ишкери бар, ошол ушул жерде тоютту камдап даяр турат. Ишкерлери да бар, чөп жемди карап, салып. Жок, ошону ким каржылайт? Тиги ишкер, бодомал алып келген ишкер каржылайбы каржы маселесин, же сиздердин службабы? Тоют ишкердин өзүнүн эсебинен болот. Сиздер 21 күн бул абдан почти 1 ай болуп атпайбы? Бир 2-3 күндө эле анализ чыгарып, жөнөтүп койсо болбойбу текшерип? Биз аны инкубационный период бар, биз ошону тактап анализдер чыкмайынча биз аны чыгаранга. Жок, эми мындай развод кылса кетип эле калат го, бул көрүп эле турбайбыз, турабы? Бизде андай фактылар жок. Кандай факт жок? Биз билебиз да, биз эл менен жүрөбүз. Границада эмне болуп атканын биз жакшы билебиз, бизде жакшы маалыматтар бар да. Ошону 21 күндү кыскартып эле бир 3 күндө чыгарып шарт түзүп бериш керек да. Ушу боюнча оюңуз кандай? Анализ эмне 21 күндө чыгабы? Жок, анализди тапшыргандан баштап 3 күн, 4 күнүн ичинде чыгат. Билбейм, каяка таянасыздар, эми шарт түзүп беришибиз керек да. Биз таза болсо 3 күндө эле чыгат деп ойлойм да. Анан Алмаз Абдылдаевич, сиз айтып атасыз, эт азыктары келсе, убактылуу сакталуучу кампага келет да, туурабы? Ошол жерде ветеринар, фитосанитардын бардык служба ошол жерге келеби? Ошол жерде бар, алардын сөзсүз түрдө уруксат берүүчү кагаздар болмойюн, биз таризеден өткөрө албайбыз. Эми ошол убактылуу сакталуучу кампада СВХ деп, СВХ да турабы? СВХ. Шаардын ичинде да. Ооба. Ошол бир фурада эт азыгы келсе, мүмкүн ошол бир вирус бар болсо кандай болуп калат? Шаардын ичине киргенде бул ошол жерде спишка кетет, кандай дейсиз ушул? Азыркы күндө деле ошондой болуп турат. Анткени өткөрмө пункттарда түшүрүп, аларды текшерип, өзүнүн тыянагын чыгарганга бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан азыркы күндө деле процедура ошондой эле болуп турат. СФХда текшерилет, бүт баары.
эми там ойнага керек мыйзам экен, эми комитет өзү чечим кабыл алат дейм. Рахмат чоң.